Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери жалпы наркы 1 миллион 600 000 сом болгон аткезчилик жол менен ташылып келинген тамеки продукцияларын кармашты. ЯЭПтин бажы аймагына товарларды жана транспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып кирүү, чыгуу фактыларын табуу жана аларга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаранын жыйынтыгында ыкчам бажысынын кызматкерлери Ош облусунун Ноокат районуна караштуу 12 айылында тыюу салынган жүктөрдү ташууга шектелген Кыргызстандын жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автотранспорт каражатын токтотуп текшеришкен. Жогоруда көрсөтүлгөн транспорт каражатынын жүк бөлүгүнө бажылык текшерүү жүргүзгөн учурда Кыргызстанга чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан 40 куту салынган 240 000 даана жалпы баасы 1 миллион 600 000 сом болгон акциздик маркасы жок Бириккен Араб Эмираттарында өндүрүлгөн Milano Soda маркасындагы тамеки продукциясы табылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди.